Төшкө кантип кам көрүш керек? Аял үчүн төш бул өтө маанилүү. Төштү дайыма өйдө көтөрүп туруш керек. Төштүн булчуңуна жана далга нагрузка келип, ошол жер чыңалып атат. Сырт жактан ичке монтип байлантабыз төштү. Крем болгон 3 түргө бөлүнөт. Нымды алыштыруучу крем, төштүн терисинин кан жуутуусун жакшыртуучу жана гормондор менен крем. Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана аямдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Катталаңыз. Достор, аябай көп суроо берип атасыңар, кээ бир суроолор кайталанып жатат. Сураныч видеого комментарий жазардын астынан мен видеолордун баарын көрүп чыгып, андан кийин суроо жазсаңыздар. Дагы бир жолу суранам. Комментарий жазардын астынан суроолордун баарын, мен видеолордун баарын бир сыйра карап чыгып, анан суроо жазыңыздар. Төш тууралуу аябай жакшы маалымат. Төшкө кантип кам көрүш керек? Анткени аял үчүн төш бул өтө маанилүү. Канча деген акындар, жазуучулар айымдардын төштөрү тууралуу аябай кооз жазып, аябай суктанып, аябай мындай чын эле аябай кооз сөздөр жазышкан да. Анткени айымдардын төшү бул биринчиден бул бала үчүн абдан чоң нерсе, бул сүт, бул жашоо дегендей интимдик жашоодо, биздин жыныстык жашоодагы төш бул аялды дүлүктүрүүчү, аялды бир рахаттын туп чокусуна жеткирүүчү орган. Ошон үчүн төшкө аябай жакшы кам көрүш керек. Төш дагы картаят, тилекке каршы. Төш дагы өзгөрүлөт, кантип картаят? Кош бөлүү мезгилде биз ойлойбуз, төшүм чоңойду, сонун болуп калды депчи. Анан ошол учурда төшүбүздүн териси аябай чоюлат дагы. Кийин бала эмиз бүткөндөн кийин бырышып, тырышып, жебүсүнө жаракалар кетип, растяжки деп коебуз, стриги деп коебуз. Анан бырышып жанагындай соолган абрикостой болуп калат. Өзүңөр деле байкайсыңар, бул жакшы көрүнүш эмес. Бирок буну кантип алдын алабыз? Албетте жакшы кам көрүү менен. Эгерде биз төшкө кам көрбөсөк, төшүбүз дагы бизге таарынып, сырткы келбетин өзгөртүп, эрте картаят. Төшкө кам көрүүдө сөзсүз төштүн терисине кам көрүш керек, төштүн булчуңуна кам көрүш керек, төштүн формасына кам көрүш керек. Ошол себептен биринчиден төштү дайыма өйдө көтөрүп туруш керек. Кантип? Бюстгальтер. Тура бюстгальтер таңдаш керек. Өзүңөрдүн төшүңөргө тура келе турган бюстгальтерди таңдоо керек. Ал тууралуу видео тартканбыз, дагы терең кеңири маалымат берүүчү видео даярдап атам мен ошол тууралуу. Бюстгальтерди өзүңөргө ыңгайлуу болуш керек, ошентип таңдаш керек. Экинчиден, спорт менен машыгып атканда спортивный деп коет, атайын спортто кийилген бюстгальтерлер бар, ошондойду кийип машыгышыңар керек. Кечинде бюстгальтерди чечип жатабызбы, чечпей жатабызбы деген да суроолор болот. Бул тууралуу мен аябай маалымат издедим, бирок так жооп тапкан жокмун. Мен ойлойм, кечине жеңил бюстгальтер кийип жатсаңар болот, мисалы мындай спортко кие турган эле жалпы майка сыяктуу бюстгальтер кийип жатсаңар болот деген мен өзүм жеке пикирим. Күндүз болсо төштү кармай турган жакшы бюстгальтерлер кийишиңер керек. Төштүн формасын жакшы көпкө чейин алып жүрөм десеңер, биринчиден төшкө атайын кийимди дайыма кийип жүрүшүңөр керек, бюстгальтерди. Экинчи бул албетте спорт. Эгерде төштүн формасын көпкө чейин жакшы кармайм десеңер, бул астыңда булчуңдарды төштүн чоң жана кичине булчуңун дайыма чымыр кылып алып жүрүшүңөр керек. Кантип? Төш нормада жашнакай көрүнө турган төш үрптөрү өйдө карап туруш керек. Формасы мындай асты жагы кеңен болуш керек да, үстү жагы бир аз кичирээк болуш керек. Эгерде үрпүңөр ылдый түшүп калса, бул төштүн ылдый түшүшүн билдирет, медицинада птоз деп коет. Анын биринчи, экинчи, үчүнчү даражасы бар. Төштү өтө ылдый түшүрбөйм десеңер, бул албетте спорт менен машыгышыңар керек. Кандай көнүгүүлөр? Азыр мен аябай жеңил көнүгүүлөр көрсөтүп берем. Биринчиден, бутуңардын мындай коесуңар дагы колуңарды өзүңөрдүн астыңарга мындай кыптырып коесуңар, жана кысасыңар. Колтукка напряжение келиш керек да. 10 жолу бошоттуңар, кайра. Бошоттуңар, кайра. Бошоттуңар, кайра.
төштүн булчуңуна жана далга нагрузка келип ошол жер чыңалып атат. Экинчи бул монтип туруп колду түйөсүңөр дагы муштумга анан 1 2 3 4 кайчы жасайсыңар, кайчылаштырасыңар. Төштүн булчуңдары иштеп атат. 10-20 жолу. Төртүнчү монтип туруп турасыңар. Колду мындай коюп туруп же муштумга түйүп туруп турасыңар. Анан стенкага, дубалга такап туруп ошол жака күчүңөрдүн баарын бересиңер. Төшкө бир 20-30га чейин санайсыңар, ушундайды бир 10-20 жолу жасайсыңар. Төштүн терең булчуңдарына, кичине жана чоң булчуңуна оордук келип, ошол булчуң машыгып, төштүн формасы көпкө чейин жакшы сакталат. Мындай көөнүгүнү жок дегенде күнүнө бир жолу же көп жолудан жумасына бир 3 жолу жасап койсоңор болот. Мисалы, күнүнө бир 10ду жасап койсоңор болот, же жумасына 2 жол 20-30тан жасап койсоңор болот. Көпкө чейин жасаңар, албетте силердин төшүңөр формасын өзгөртпөйт, жоготпойт. Экинчи бул массаж. Массажды кантип жасайсыз? Үйдөн эле крем сүйкүп алып, атайын крем для зоны декольте деп сатат. Анан сырт жактан ичке монтип байлантабыз төштү. Чойбой. Анан бул жагындагы байлантабыз. Анан зонаны декольтени монтип чапкылайбыз. Ушундай массажды жумасына душтан кийин жумасына бир 2 жолу жасап койсоңор өтө пайдалуу. Кандай крем менен жасайсыз? Төшкө кремдер аябай көп. Лифтинг кремдер, төштү көтөрө турган кремдер, төштү чоңойто турган кремдер деген көп. Бирок чындыгын айтканда, крем болгон 3 түргө бөлүнөт. Нымдалыштыруучу крем, төштүн терисинин кан жүгүртүүсүн жакшыртуучу жана гормондор менен крем. Гормондор десе, бул табигый гормондор менен крем. Мына 3 нерсени колдонсоңор болот. 3 кремди колдонсоңор болот. Массажга жана кан жүгүртүүнү жакшыртуучу кремди колдонсоңор болот. Гормондор менен кремди, фитоэстрогендер менен кремди жумасына 1 жолу сүртүп койсоңор болот душтан кийин. Жана төштүн терисин нымдалыштыруучу кремди бетке крем сүйкүп аткан сайын койсоңор, төштүн териси көпкө чейин чымыр болуп, төштү көпкө чейин өйдө баштыкча сыяктуу тартып формасын кармап турат. Дагы бир нерсе, мен жакшы көргөн нерсе, төштүн формасына дагы көбүрөөк жардам берүүчү нерсе бул албетте тура осанка. Осанка деп коебуз, өзүңөрдү тура кармоо деп коебуз. Эгерде актрисаларды байкасаңыздар, кандай төшүң болбосун, кандай сулуу болбо, эгерде монтип жүрсөң, сенин сулууң көрүнбөйт. Ошол себептен сөзсүз жамбашты артка, төштү алдыга, курсакты болсо ичке киргизип, моюнду койкойтуп чыгарып жүрүш керек. Ошондо төшүңөр дайыма чымыр болуп, формасын кармап, жана өтө жашынакай кооз болуп көрүнөт. Уктаганда дагы кээ бирөө бети менен жастыкка уктайт. Бул дагы туура эмес, анткени төштүн формасын бузат. Эч качан антип жатпаш керек. Илгери мен Айш атам бар болчу, аябай акылдуу журналист болчу. Өтө акылдуу адам болчу. Ошол кичинекей кызына кичинекей кезинен баштап айткан, эч качан мынтип курсагыңа жатпа, кыздардын төштөрү бузулат. Дайыма капталдап жат, же болбосо аркаңа жат деп, ушинтип кичинекей кезинен баштап кызын үйрөтчү. Отурганда да түз отур, бүкүрөйбөгүн. Кыз киши эч качан бүкүрөйбөш керек. Кыз киши дайыма даалысын түздөп, төштүн алдыга чыгарып отуруш керек деп айтып турчу. Көрсө ошол убактагы адамдар дагы өтө акылдуу адамдар болчу экен. Интеллигенция деген интеллигенция. Ошол себептен ошол нерсе мени сиңип калган. Кийин окусам, чын эле төш үчүн бул өтө маанилүү нерсе экен. Кыздар дайыма алдын алуу бул дарылоодон эффективдүүрөөк. Ойлобой койгон нерселерди жалаң пластика кылууга, косметологияга кылууга деп чакырып атам деп. Эгерде колуңардан келсе, бул нерсенин баарын алдын алсаңар болот. Албетте, табигый нерселер баары менен баарын иштете албайт, баарына жетиштүү эмес. Анда пластика жардам берет. Бирок 90% нерсе генетика жана туура кам көрүү. Эгерде видео жакса, класс баскыла, бөлүшкүлө жана комментарий жазгыла.